бүгүнкү алып келип аткан мыйзамыңыздар абдан керектүү мыйзам. Күрөөканалар боюнча. Кыргызстан боюнча канча күрөөкана бар? Бүгүнкү күндө официалдуу катталганы 421. 421 күрөөкана бар. Ооба. Республика боюнча жалпы. Жалпы ооба. Канчасы бардыгы лицензировать этилгенби? Ооба. Лицензиянын баасы канча? Лицензиянын баасы 1000 сом. 1000 сом эле. Мамлекетке канча киреше берилди ушул 1 жылдын ичинде? Салыктык кирешенин көлөмү ломбардтар боюнча быйылкы жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча 70 миллионго чукул акча. 426 дейсизби, канча дейсиз? 421. 421 күрөөкана ушунча эле аз эле сумма киргизип атабы, Сиздер мына 42 деп белгилеп атпайсыздарбы? 42% деп жылына. Эмнеге 30 эмес? Неге 25 эмес? Бул ушул пайыздын өлчөмү негизи биз 47 деп сунуштаган болчубуз. Эмненин себеби эмне барбы аргумент? Сиз билгендей Мен билбейм, ошон үчүн билбеген үчүн сурап атам. Мен башка мыйзам жөнүндө айтайын деп атам. Укуктук ченемдик актылар жөнүндө мыйзамдын негизинде биз ошол ишкерлерди жөнгө салуучу укуктук актыларды иштеп чыкканда долбоорлорун ошолорду чакырышыбыз керек биз дагы. Ошолор менен дагы бирге иштелип чыккан бул. Бир четинен өйдөңкү ченемди ушундай потолок коюу үчүн 47 деп сунуштаганбыз биз. Анан ылдыйкысы эмнеге ылдый болуп кетпеш керек, биз көмүскө экономикага да өтүп кетпесин деп ошого дагы сунуштап атабыз. Себеби эртең мына комиссионный магазин, репо сделки тиги бул болуп көмүскөгө кетип калбасын деп мына консенсуска келип, сунушталып, эсептелип, тиешелүү эсептер жүргүзүлүп, сунушталып аткан ченем. Урматтуу төрага, сиз абдан жакшы белгиледиңиз да, азыр элдер абдан кыйналып атат. Ушул сүткорлуктун айынан. Мындай сиздер официальный берип атсыздар лицензия. Лицензия албаган жөнөкөй жарандардын ортосунда кандай азыр алыш бериштер болуп атат, билесиздерби? Үйлөрүнө чейин оформить этип берип туруп, ала албай жатат. Купли-продажа кылып коюп атат. Адамга акча керек болгондон кийин ал бардык нерселерге барат экен. Ошон үчүн Камчыбек Кыдыршаевич дагы мынакей өткөндө дагы ломбардтар боюнча, ушул маселе сүткорлор боюнча дагы абдан жакшы маселе көтөргөндө, ушул боюнча эмне кандай иш алып бардыңар? Конкреттүү. Бул боюнча биз ушул акыркы жылдары иштерди алып барып атабыз. Негизден болсо 2023 жылдын ичинде 3 жолу биздин мекеменин чечими менен ломбардтардын ишкерлигине берилген лицензиялар токтотулган. Акыркы жолу Камчыбек Кыдыршаевичтин тапшырмасы менен күчөтүлгөн иш рейдтери жүрүп бардыгын тактагандан кийин, себеби мораторий дагы иштеп турган. Ошол иштер бүткөндөн кийин 90го жакын ломбардтын иши бүгүнкү күндө токтотулуп турат дагы. Андан сырткары тиешелүү бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде тиешелүү штрафтар дагы болгон ломбардтарга. Алардын саны бир 80ге чукул ломбард ошол штрафтарга кабыл болгон. Ошондой жумуштар алып барылган Урматтуу депутат. Кээ бир күрөөканаларда маселе жок, таза баягы чектен чыкпай иштегендери дагы бар арасында. Бирок чектен чыгып кеткендери дагы бар. Урматтуу төрага, эгер сиз мүмкүнчүлүк берсеңиз, биринчи окууга кайра кайтарып берсек, эгер депутаттар колдоп берсе, жакшылап дыкаттык иш алып барсак бул маселе боюнча. Бул элибиздин канын соруп бүттү да чынында бири-биринде. Муну официалдык эмес маселелер дагы бар да берде. Жарандардын биринин ортосунда маселелер абдан көп. Мына мен жакындарым бардыгыз, мына силердин да жакындарыңар бул көйгөйлөргө туш келди да абдан. Манас Жакпович, сиз дагы мунугу лицензиянын күрөөканалардын лицензияларын караңыздар. Установой капиталы канча бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндөгү талап 2 миллион. 2 миллион. Бирок обороту 30 миллион. Биз 2022 жылы министрлер кабинетинин токтому чыккан. Ошонун негизинде этапна чоңоюп баратат. Уставдык капиталы чоңоюш керек. Анда мен суранычымды добушка коюп, кайра биринчи окууга колдоп берсеңиздер деген суранычым бар. Экинчи окууга урматтуу депутаттар,
өзүңүздөр көрүп аткандай мынагу мамлекетибизде абдан мындай көйгөйлүү маселе болуп атат. Камчыбек Кыдыршаевич дагы ушул маселе менен абдан билет, көрөт, иштеп атат ушул жагында дагы. Ушуну бир дыкаттык иш алып барсак, баарыбыз жалпы элибизге пайдасы тиет деген үмүттөмүн. Рахмат, урматтуу кесиптештер.